Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Гүлкайыр Жанымбетова бүгүнкү чыгарылышта. Ош шаарына 3018 жыл. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленүүдө. Жарманки жаштар форуму улуттук оюндар шаардыктарга арналды. Айтматов мезгилдин руханий компасы катары дайыма келечекке жол багыттайт. Бул туурасында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Чыңгыз Айтматов жана учурдун чакырыктары эл аралык Ысык көл форумунун ачылышында билдирди. Шамалды Сай шаарчасында чек ара кызматкерлерине турак үй курула баштады. Кечээ анын капсуласы салынды. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленүүдө. Ош байыркы шаар биздин заманга чейинки 4-5 кылымда шаар чыгыш жана батыш өлкөлөрүн байланыштырган улуу жибек жолундагы маанилүү калаага айланган. 8-10 кылымда Ош шаары чоңдугу боюнча Фергана өрөөнүндөгү эң ири шаарлардын бири катары саналган. Ош шаары Фергана өрөөнүнүн батышында деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жайгашкан. 2000-жылдын октябрь айында Ош шаарынын 3000 жылдык салтанаты белгиленген. Учурда шаарда орто кылымдын убагында курулган Асаф ибн Бурхиянын мавзолейи, Рават Абдуллахандын мечити, Алымбек Датканын мечити, Мухаммад Юсуп Байкожо оголунун мечити жана башка 30дан ашуун эстеликтер калыбына келтирилген. Ош шаарында биздин заманга чейинки 4-5 кылымга таандык Мырзалим дөбө, Чаян дөбө, 30 адыр байыркы чептери, Мады Коргошун дөбө, Акбура, Шалтак дөбө, Шоро Башат, Куршап, Бөрү дөбө, Булак, Дыйкан жана башка чептердин калдыктары сакталган. Ош шаары дүйнөдөгү эң ири соода саттык, социалдык, экономикалык, материалдык жана маданий борборго айланды. Ошондой эле Сулайман тоо Акбура дарыясы менен өзгөчөлөнүп, 3018 жылдан бери берекелүү, меймандос шаар катары дүйнөгө таанылды. Бүгүн Ош шаарынын түптөлгөндүгүн 3018 жылдыгы белгиленип, концерттик программа, жарманкелер уюштурулду. Ош шаарынын 3018 жылдыгы борбордук аянтта салтанаттуу түрдө башталды. Быйылкы майрам элдик сейилдөө менен өзгөчөлөндү. Оң тарабында шаардагы 13 маданий борбордун улуттук көргөзмөлөрү коюлса, ал эми сол тарабында жогорку окуу жайлардын чыгармачылык өнөрлөрү коюлган. Ал эми шаардын бардык сейил бактарында концерттик программалар уюштурулган. Ош Ооматтуу Ордо кала аталышындагы айыл чарба жарманкесинде азык-түлүктөр базар баасынан төмөн сатылды. Эттин килограммы 280 сом болсо, картошка 12-13 сомдон. Мындан сырткары тамак аштардын көргөзмөсү да уюштурулуп, анда Ош шаарынын 3018 жылдыгынын урматына атайын нан азыктары жасалып, таттуулар даярдалган. Шаардагы 13 улуттук маданий борборлордун ар бири өздөрүнүн улуттук даамдарын коюп, каада салттарын, оюн зоокторун көргөзүштү. Түрк улуттук маданий борбору бул жерге ашкананын 40тан ашуун түрүн койсо, Өзбек маданий борбору тамактын 60 түрүн чыгарган. Чучвара, лагман, казы, карта, самса, орома, манты сыяктуу түрлөрүн жасап, шаар тургундарына таркатты. Мен ойлойм, шаардагы өтүп аткан майрамдын көркүн чыгарган улуттардын биримдиги, улуттардын ынтымакчылыгы, улуттардын бири-бирине болгон мамилеси. Биздин шаар достуктун шаары болуш керек. Улуттардын бири-бирин алаканга салганда этият кылган шаар болуш керек. Ошондо гана биздин шаарыбыз өнүгүп өсөт. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева, кала башчысы Талайбек Сарыбашев жана төрага Жапар Ормонов баштаган жетекчилер жарманкеге коюлган даамдардан ооз тийип, көргөзмөгө күбө болушту. Ошондой эле шаардыктар менен бирге ырдап, бийлеп шаар күнүн чогуу белгилешти. Чындыгында бүгүнкү Ош Ордолуу Ошубузда чоң майрам. Мен жылына келгенге аракет кылам. Анткени сүйүктүү шаарым, мен ушул Ошко дайым жакшылыктарды каалайм, өнүгүүнү каалайм. Күндүзгү иш-чараларыбыз болсо, ушул шаарыбызда бир 6-7 жерде ушундай маданий иш-чараларды уюштурганбыз. Шаар боюнча бул иш-чаралар дагы өтүп атат. Спорттук оюндар дагы башталган. Бүгүн мына шаарыбызда өтүп аткан область боюнча, шаар боюнча атайын 15 командадан түзүлгөн волейбол оюнунун финалын дагы өткөзөбүз. Саат 4-тан финалын чыгарабыз. Улуттук күрөш, ордо оюндары өтүп атат.
Дүйнө балдардын көзү менен сүрөт тартуу сынагы да өттү. Анда жалпы 54 сүрөт тартылып, 10 окуучу жеңүүчү деп табылды. Жеңген окуучуларга окуу куралдары тапшырылды. Шаар күнүнө күбө болгон тургундар майрам өзгөчө шаң менен өтүп жаткандыгын белгилеп, эл үчүн жакшы шарттар түзүлгөндүгүнө ыраазы болушту. Шаарында погода жакшы, күндөр ысык болуп, коноктор көп, биз да конок болуп келгенбиз. Аябай сонун өтүп атат майрамдар. Кыргыздын улуттук тамактары, боз үйлөр, тигиликтер. Жылдага караганда өзгөчө. Жылда мына Сулайман Тоостун түйүнүн апарып эле концерт болуп коет эле. Быйыл элдердин эркиндиги болуптур. Көпчүлүк эл үчүн абдан зор майрам. Мен ушунчалык көп жаңылыктарды ээ болдум. Этно тамактарды да жасап келишкен экен Чоңалайда. Илгерки Манастын түшүндөгү. Аябай жакты, тузсуз, туз ордуна пайдаланган тамактарды. Ошондой эле шаар күнү менен мугалимдер майрамында бирге белгиленип, Ош улуттук драма театрынын алдында билим жана чыгармачылык аталышында көргөзмө өттү. Шаардагы баардык орто мектептер, балдар бакчаларынын кызматкерлери өздөрүнүн чыгармачылык өнөрлөрүн тартуулашты. Эми биз Манай майрамды аябай жакшы, түрдүү тамактардын, мындай окуучулардын поделкалары менен чыктык. Буюрса баарыбыздын ден соолугубуз чың болсун, ишибиз илгери болсун. Бардыгыңызга ошону дагы каалаймын. Ардактуу агай эжекелер, биз сыйлаган билим берүү кызматкерлери, Агартуу тармагынын өкүлдөрүн шаар мэри Таалайбек Сарыбашев, шаардык кеңештин төрагасы Жаппар Ормонов жана шаардагы билим берүү кызматкерлери мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктап, мугалим дүйнө жүзүндөгү эң ардактуу кесип экендигин белгилеп, коомду тарбиялоодо эмгеги эбегейсиз деп айтып өттү. 2000-жылы биздин Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы чыгып, бизге Ош шаарына мамлекеттик маанидеги статусту берип, өзүбүзчө статусту алганыбызга мына 18 жыл толуп, ошол 18 жылдан бери ушу 5-октябрда биз Ош шаарынын күнү майрам белгилеп келе жатабыз. Бүгүн дагы сиздер менен ушул майрамды тосуп атканыбызга, сиздердин кесиптик майрамыңыздарды мен куттуктап турганыма, ушу удаа келген майрамдан менен эл менен сиздер менен болгонума мен бир чети сүйүнүп, анан кубанып дагы турам. Салтанаттын жүрүшүндө билим берүү тармагындагы көп жылдык эмгеги келечек муунга татыктуу тарбия берүүгө кошкон салымдары үчүн жогорку жана орто окуу жайларынын мугалимдерине Ош шаарынын мэриясынын, Ош шаардык кеңешинин ардак грамоталары жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин сыйлыктары тапшырылды. Сыйлоо аземи концерттик программа менен уланып, мугалимдерге майрамдык маанай тартууланды. Ош шаарынын 3018 жылдыгы учурда Ахматбек Суймбаев атындагы стадиондо гала концерт менен уланууда. Фируза Ашымбаева, Айбек Үсөнү уулу, жаңылыктар. Шаар күнүнүн алкагында эл аралык жаштар форуму уюштурулду. Ош шаарынын күнүнө карата жаштар кербеди 2018 жаштар форуму өткөрүлдү. Иш чарага Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов, Ош шаарынын мэри Таалай Сарыбашев, жогорку кеңештин депутаттары Орусия, Казакстан жана Кыргызстандын аймактарынан келген жаштар катышты. Форумда жаштарга тиешелүү болгон миграция, адам сатууну алдын алуу темасында сөз болду. Бүгүнкү форумдун жыйынтыгы менен бүткүл Кыргызстан, Казакстан мамлекеттериндеги жаштар мигранттардын укугу, абалга, аларга болгон мүмкүнчүлүктөр туурасында акциялар, иш-аракеттердин көрүлүшү айтылып, жаштардын мындай демилгелерин бийлик өкүлдөрү дагы ар дайым колдоого алуу зарыл экендиги белгиленди. Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты. Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу симпозиумдун катышуучулары менен жолукту. Жолугушууга мэриянын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана шаардык кеңештин депутаттары катышты.
Нурбек Кадыров келген конокторго ыраазычылык билдирип, маданият тармагында кызматташуу, тажрыйба алмашуу, ар улуттун тарых, каада салттары туурасында сөз болду. Симпозиумдун катышуучулары өз кезегинде шаардыктарды Ош шаарынын 3018 жылдыгы менен коттуктап, Кыргызстандын президентине, өкмөт башчысына жана шаар мэрине ыраазычылык баракчасын ыйгарды. Ошондой эле вице-мэр симпозиумдун катышуучуларына Ош шаары жөнүндө атайын китептерди жана белектерин тапшырды. Шаар күнүнө карата уюштурулган Борбордук аянттагы түрдүү жарманке маданий иш-чаралардан сырткары Кыргыздын улуттук оюндары дагы өткөрүлдү. Анда спортчулар кала тургундарына жана меймандарына бүйүр кызыткан мелдештерди көрсөттү. Кененирээк Бекзат Зарипбек уулунун материалында. Абиев Илим мырза улуттук күрөш менен машыгат. Бүгүн ал Борбордук аянтта боло турган мелдешти угуп, Кара Суу районунан атайын келген. Өжөр Тайман бастыгы менен ал ата аңдашын жеңип алды. Шаар күнүнө карата күрөшкө келген болчумун. Кара Суу районунан күрөштү өтүшүп азыр күрөштөн жеңдим. Түр спорт немелери өнүгөрсүн, кыргыз оюндары, спорт оюндары. Бул спорттук килемчеде 25 килограммдан баштап 110 килограммга чейинки салмак ченинде спортчулар күч сынашты. Мелдешке башка райондордон келген балбандар, Ош шаарындагы спорт клубтардын спортчулары жана каалоочулар өздөрүн сынап көрүштү. Ушул эле аянтта ордо оюну да уюштурулду. Ага Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын студенттери, деги эле ордо атууга кызыккан ыктыярчылар командалык негизде катышты. Улуттук оюндарды мына бардык Кыргызстан боюнча ордо оюнун өнүктүрүү биринчи мына шаардык спорт комитетте неме коюлган. Жакынкы арада Таласта ордо федерациясынын пубогу болот. Ошого да биринчиден даярдык болуп эсептелет. Экинчиден шаардагы студенттер, окуучулар арасындагы ордого кызыккан немелерди ордо оюнуна жакшы неме ордого кызматта немеге өнүктүрүүгө салым кошкон неме окуучуларды тандап алуу максат болуп эсептелет. Улуттук оюндар боюнча мелдеш Ош шаарынын күнүндө жана белгилүү даталарда такай уюштурулуп келет. Максат жаштарды спортко тартуу жана Кыргыздын улуттук оюндарын өнүктүрүү. Бул өткөрүүнүн негизги максаты бүгүн шаар күнү болду дегенде шаар конокторунун жана шаар тургундарынын маанайын спорт оюндары аркылуу көтөрүү максатында болуп жатат. Буга спорттук оюндарга шаардын тургундары бүт катыша берет, чексиз. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети тарабынан кызыктыруучу белектер тапшырылды. Бекзат Зарипбек уулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Ош шаары элибизге береке, молчулуктун, ынтымак-рашкерликтин, кеңпейилдиктин, меймандостуктун шаары катары таанылса, ал эми шаардыктар карапайым мээнеткеч, доско достой мамиле жасай билген, нарк насилдүү эл катары белгилүү деп айтылат. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин шаар күнү менен кала тургундарын коттуктоосунда. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, кадырлуу меймандар, урматтуу мекендештер. Ош шаарынын күнү оштуктарга гана эмес, бүтүндөй өлкөбүз үчүн өзгөчө күн, өзгөчө майрам. Анткени 3000 жылдан ашуун тарыхы бар ордолуу Ош шаары Кыргызстандын чегинен сырткары бүтүндөй Борбордук Азия мейкиндигинде өзгөчө орунда турган саясий, экономикалык жана маданий борбор. Өзүнүн географиялык өзгөчөлүгүнө байланыштуу чыгыш менен батышты бириктирген улуу жибек жолунун тоомундагы маанилүү түйүн болуп эсептелинет. Жана ушундай улуу узак жана туруктуу жолду басып өткөн тарыхый, маданий баалуулугу менен Кыргызстандын сыймыгына айланганы баарыбызды кубандырат. Ал эми бүгүн Ош шаарынын экономикасы, инфраструктурасы өнүгүү жолуна түшүп, маданий мурастарын сактоо жана аны ар тараптан байытуу менен дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп жаткандыгы бизди сыймыктандырбай койбойт. 1996 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2000 жыл Ош шаарынын 3000 жылдыгын белгилөө жылы деп жарыяланып, ЮНЕСКОнун чечими менен даңазалуу даталардын календарына киргизилгенден бери жыл сайын Ош шаарынын күнү салтанаттуу белгиленип келе жатат. Кадырлуу меймандар, урматтуу мекендештер, Ош шаары элибизге береке молчулуктун, ынтымак ырашкерчиликтин, кеңпейилдиктин жана меймандостуктун шаары катары таанылса, ал эми шаардыктар карапайым,
мээнеткеч, доско достой мамиле жасай билген нарк насилдүү эл катары белгилүү экендигинен кабарыңыздар бар деп ойлойм. Шаарыбыздын күнү президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин жарыя кылган аймактарды өнүктүрүү жылында өтүп жаткандыгы ага өзгөчө түс, өзгөчө көрк берип турат. Себеби Бишкек шаары мамлекетибиздин административдик борбору болсо, Ош шаары Кыргызстандын тарыхый жана маданий борбору болуп эсептелинет. Анткени Ош шаарындай 3018 жыл тарыхы бар шаар Кыргызстанда эле эмес, жер шаарында аз кездешет. Мындай дүйнөлүк маанидеги адамзаттын маданий, тарыхый мурастарына айланган шаарда жашоо ар бирибиз үчүн ары сыймык, ары чоң жоопкерчилик экени айтпаса да белгилүү. Бүгүнкү күнү атына жараша заты бар Ош шаарынын эли улуу көчтүн жолун ишенимдүү улантып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өзгөчө бараңдуу салымын кошуп келе жатат жана келечектин ээлери болгон жаштарыбыз да бул ыйык жолду, мурасты татыктуу өткөрүп берет деген ишеничтебиз. Андыктан жерибизде дайыма Ош шаарынын күнүндөй кубаныч, шаттык өкүм сүрүп, жергебизде бүгүнкүдөй салтанат, элибизде ынтымак, биримдик, тынчтык өкүм сүрүп турсун деген каалоо тилекти баарыңыздарга дагы бир жолу айтып кетмекчимин. Туулган күнүң менен куттуу Ош шаарым. Ош шаарында көп функционалдуу балдарга жардам көрсөтүүчү борбор ачылды. Ош шаарындагы Керметоо мектебинин базасында Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондусунун жана Кыргызстандагы Good Neighbors International эл аралык гуманитардык уюмунун техникалык колдоосу менен көп функционалдуу балдарга жардам берүүчү күндүзгү борбор ишке кирди. Белгилей кетсек, борбордо турмуштун оор кырдаалына, зордук, зомбулугуна кабылган балдарга жана үй бүлөлөргө социалдык, психологиялык жана социалдык укуктук жардам көрсөтүлөт. Ошондой эле бала асырап алуучу үй бүлөлөргө дагы жардам берилет. Бул жерде 10дон ашык кабинет бар, 8 жумуш кабинети бар. Ошондой эле 8 жумушчу кабинетинде 2 юрист, 3 психолог жана 3 социалдык кызматкер иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары бизде борбордо күндүзгү борбордун директору бар. Ал күндүзгү борбордун директору жалпы ишти координациялоо алып барат жоопкерчиликте. Ал эми балдарды коргоо системасына кайрылсак, бул күндүзгү борбор азыр ушул учурда бир убакта 20дан ашык баланы кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар. Чыңгыз Айтматов көрөгөчтүк менен көтөргөн маселелер улам бузулуп бара жаткан экологияны коргоо, табият менен гармонияда жашоону камсыз кылуу мурдагыдан дагы курч мүнөзгө ээ болуп жатат. Бул тууралуу бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында өткөн Ысык көл форумунун ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Мамлекет башчысы азыркы дүйнөнүн көпчүлүгүн түзгөн анча чоң эмес өлкөлөрдүн өнүгүү жолдорун жана келечегин талкуулоо Ысык көл форумунун максаттарына үндөш экендигин белгиледи. Ошону менен катар Сооронбай Жээнбеков дүйнөлүк карын-катнашты жөндөп туруу үчүн курулган институттарды жаңылоо зарыл болуп, терроризм менен экстремизмден коргонуу ар бир мамлекеттин дүйнө коомчулугунун курч маселеси болуп турганда, Айтматов мезгилден руханий компасы катары келечекке жол көрсөтөөрүн билдирди. Алгачкы Ысык көл форуму 1986 жылы өткөрүлгөн. 1986 жылы дал ушул жерде дүйнөнүн көрүнүктүү 17 интеллектуалы глобалдык цивилизациянын ошол учурдагы көйгөйлөрүн жана келечектеги тобокелчиликтерин талкуулоо үчүн чогулган эле. Алар адамзаттын ан сезими саясаттын туткунунда калып, ой жүгүртүшү ядролук коркунучка кептелгенин, жер шарында адамдардын чогуу жашоо мүмкүндүгү кризиске кабылганын сезишкен. Ушул улуу инсандар дүйнөлүк кырдаал үчүн ыктыярдуу жоопкерчиликти өздөрүнө алып, андан чыгуу жолун маданият айдынынан издешкен. Түндүк системасы ишке кирсе, жарандар тактама кагаз алуу үчүн ведомстволорго барбай калат. Бул туурасында Бишкекте өткөн жыйында өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Кыргызстанда түндүк системасы 2016 жылдан бери иштейт. Ага 25 министрликти жана ведомстволордун бөлүмдөрүн кошуу боюнча техникалык иш-чаралар жүргүзүлгөн. Түндүк системасы бул мамлекеттик ведомстволордун маалыматы топтолгон электрондук аянтча болуп эсептелинет. Каалаган министрлик башка органдан маалыматтык кат жөнөтүү эмес, электрондук негизде дароо алууга укуктуу болот. Премьер-министр бул системаны 2018 жылы ичинде иштеп, жыйынтыгын чыгарууну кеңештин мүчөлөрүнө тапшырган.
Шамалды Сай шаарчасында 20-27 аскер бөлүгүндөгү кызматкерлер үчүн көп кабаттуу үйдүн капсуласы салынды. Кызматтык үйдүн курулушу кийинки жылы аяктап пайдаланууга берилмекчи. Курулуштун жүрүшү туурасында кийинки материалда сөз болот. Жаңыдан гана пайдалануу түптөлүп баштаган бул курулуш Шамалды Сай шаарчасындагы куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлери үчүн 4 кабаттан турган кызматтык үйдүн курулушу тендерден жоопкерчилиги чектелген ППА курулуш компаниясы утуп алган. Сметалык баасы 72 миллион 400 миң сомду түзгөн. Буга чейин бир дагы жолу сапатынан же башка бир убактысынын кечиктирилгенинен же башкасынан бизге эч кандай мамлекеттик текшерүү органдарынан дагы, техназорлордон дагы, автордук текшерүүлүү авторский надзордон дагы эч кандай неме болгон эмес, претензия болгон эмес. Буюрса убагында бүтүрүп беребиз. Биз тараптан кечиктирилбейт эгерде мамлекет тарабынан акча кечикпесе. Пайдалануу түптөлү баштаган көп кабаттуу үй 36 баат түрлүү. Анын 24-ü 3 бөлмөлүү болсо, 12-си 2 бөлмөдөн турат. Мындагылар эми үйдүн курулушу өз убагында бүткөрүлүшүн каалашат. Анткени батирге болгон муктаждыктын кедергиси ишке тоскоолдук жаратпай койбойт. Издеген күнү табылбай калат. Издеген күнү табылган себептен бир 2 айдан кийин кайра эле ошол квартиранын ээлери келип, өзүбүз кайра жашай турган болдук деген шарттарды коюп, биздин офицерлер жана чынын айтканда аскер кызматкерлер ыңгайсыз положениеге келип калган күндөр да болгон да. Мен ойлойм бул ушул үй бүтүп калса, эч кандайдыр бир кандай тоскоолдуктар болбой, кызматка да жеңил болуп, маңайлар да жакшы болуп, кызмат өтүшө керек деп эсептейм. Самалыкка өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов баштаган жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана 20-27 аскер бөлүктүн өздүк курамы катышты. Келген коноктор Кыргызстанда мамлекет тарабынан куралдуу күчтөргө акыркы убактада көрүлүп жаткан камкордуктарга токтолуп, кулак сүйүнтөр жаңылыктар алдыкы күндөрдө улантыларын белгилешти. Мамлекетибиздин президентибиз баш болуп ушул аскер кызматкерлерине, чек ара кызматкерлеринин ушул жашоо шартын оңдоо боюнча көргөн камкордугу деп айтсак дагы болот. Кудай буйрса биздин ушул чек ара кызматкерлерибизге дагы, аскер кызматкерлерибизге ушул шарттарын жакшылап, мындай бир кызматтарын татыктуу алып барыш үчүн мындай бир шарттарына камкордук көрүлүп жатат да. Белгилей кетсек, көп кабаттуу үйдүн курулушу 2019-жылы май айында аяктап, ачкычтары өз элдерине тапшырылмакчы. Шыпыргы кирешелүү бизнес. Аны өстүрүү кыйын деле эмес. Аны өстүрүү менен мол киреше табууга болот. Кадимки үй шыпыргысы кантип жасалат? Кабарчыбыз баяндайт. Бул кыркылып жаткандар шыпыргынын акыркылары. Мамажановтар дыйканчылыктан бир гана шыпыргы эгет. Талаада өскөндөрүн жакында эле жыйнап, азыр кургатууга коюшкан. Баардык убактысын, мүмкүнчүлүктөрүн шыпыргы өсүмдүгүнө бөлгөн үчүн түшүмү жылда ойдогудай болот. Май айында эккен өсүмдүк август айында бышы оргонго жарайт. Алгач аны жакшылап кургатып алуу керек. Тегиз кургаган өсүмдүктөн бекем жана сапаттуу шыпыргы чыгат. Таңыт бирок, раса таң шыдырып атканда. Шамалды ошону коюп алганбыз да, чаңы өзүбүзгө кебесин бияка кетет деп. Көрдүңүзбү? Жоқ, аппарат өзіміз ойлап неме қылып жасағанбыз. Илгери қолда сыдырат элек келекте. Азыр эми ошондой аппарат чыгып калды. Мына, уругу бардыгы түшүш керек, калыш керек эмес да уругучу. Көрдүңүзбү? Данын тазалаган соң Айбек шыпыргы байлоого киришет. Бирөөнү байлоо үчүн ал 5 минуттай убактысын коротот. Шыпыргы байлай турган арабаны да өзү жасап алган. Аны менен чогултуу оңой жана көп күч талап кылбайт. Мына трос кысып берет да, трос жакшы да, жиптен көрөчү. Ana bunun okşağın içine alıp koyalım. Bunu albasam hazır. Bunu joğunduk. Minağın hem joğun bolup kalat da karmalı bay kalat adamlar. Kol kolay kılıp sekmeyin aparağız da. İçinden alıp ova. Niçkertiririz. Eğer de bunu törtönü koşup bir yerden alsanız, böyle köy beli sınat deyit koy. Şu belinden sınıp kalat bunlar. Şu içinden bir tek takılıp alıp azaytırıp. Okşağınlar içine girgizip kızıldarını. Men bu şıpırgı baylaştı, şu ataman үйрөнгөнмүн. Atam egetle şıpırgını. Esim tanıgandan beri şu şıpırgının içinde dıykançılık kılavuz. Tolka şıpırgı menen iş kılavuz biz.
Даяр болгон шыпыргылар Оштун жана Кара суунун базарын ээлейт. Кээ бир чайкоочулар Мамажановдардын үйүнө келип дүңүнөн алып кетет. Даяр болгон бир шыпыргы Айбектин үйүндө 80 сомдон бааланат. Базар баасы андан да жогору. Динара Касымова, Элеман Акбаев, жаңылыктар. Алдыда аба ырайы туурасындагы маалымат жана сайт кабар күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.